Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар менен таанышып алыңыздар. Эфирде Акмарал Нарбекова. Бийлик алмашып, эми оңолор деген үмүт элде болсо, бийликте иштегендердин уйкусу качууда. Экс-вице-премьер Тайырбек Сарпашев каржы полициясында суракта болду. 9 декабрда Тайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына чакырылып, 3 сааттан ашык сурак берди. Азырынча тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кайсы иштер боюнча сурак болгону жашыруун. Сурак башталганда эң биринчи документке анын купуялуулугу тууралуу кол коюп бересиң. Ошого байланыштуу мен эч нерсе деп айта албайм. Ишти үстүртөн дагы айтып бере албайм. Бул юридикалык маселе. Мен андан аттай албайм. Бирок бул процесс уланат. Иш жаңыдан гана башталды. Тергөө бүтүп сотко кеткенден кийин гана ачык айтылат. Бирок мен тергөөдө бардык суроолорго ачык жооп бергенге даярмын. Мени буга чейин дагы 2 жолу депутаттык комиссиядагы текшерген. Мен үчүн бул көнүмүш адат. Ушундай оюн Сарпашев айрым журналисттерге билдирген. Сарпашев байкебиз мынтип суракта жүрсө, айрым көрүнүктүү саясатчыларыбыз кетсин менен алек. Кыргыз саясатында көп жылдардан бери кетсин деген сөз брендке айланды. Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу түштү. Садыр Жапаров талапкер катары катталбасын. Президенттикке ат салышып жаткан 4 талапкер 24 кежи маалымат агенттиги аркылуу Борбордук шайлоо комиссиясына Садыр Жапаровду президенттик талапкерликтен четтетүү боюнча арыз жазышканы тууралуу маалымат беришип, журналисттердин суроосуна жооп узатышты. Алар мурдагы бийлик учурунда кайталанып келген көрүнүштөр кайра кайталанылып, шайлоонун жүрүшүнө бийликтик машина иштелип жатат деп сөздөрүн башташты. Эң негизгиси биздин Кыргыз мамлекетинин мыйзамдарынын, конституциясынын талаптарына ылайык бардык талапкерлер калыс бир шартта катышсын деген кайрылуу болду. Анткени ушул конституцияны кабыл алып атканда президенттин милдетин аткарып аткан адам президентке талапкер боло албайт деген бунун мааниси бардык талапкерлер бирдей шартта болсун. Бир талапкер башка талапкерлердин астында артыкчылыкка ээ болбосун деген ой менен бул мыйзам кабыл алынган. Тилекке каршы Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып анан өткөрүп берип туруп катышып атат, бирок ошол өткөргөн учурда дагы бардык артыкчылыктарга ээ болду. УКМКнын төрагасын өзүнүн партиялашын койду, башкы прокурор кызматка өзүнүн партиялашын дайындап алды. Президенттин аппараты бүгүнкү күндө бардыгы Садыр Жапаровдун буйругу менен, жарлыгы менен дайынданган адамдар. Ошол себептен биз мыйзам бузуу болуп атат. Борбор шайлоо комиссияга Садыр Жапаров талапкер катары катталбасын деген кайрылуу менен кайрылдык. Мына ушундай Канат Исаевдин кайрылуусун маалымат жыйынына келген Адахан Мадумаров, Бектур Асанов, Ишенбай Кадырбеков, Мамбет Жунус Абыловдор дагы коштоду. Кылмыштуу топко кирген 2 адам кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтордун ишине бөгөт коюу боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аракетинин аркасында Крим чөйрөдө Дженго каймана аты менен таанымал Крим төбөл Кадыр Досоновдун тобуна кирген 52 жана 37 жаштагы 2 киши кармалган. Бул туурасында комитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Сөз болуп жаткан жарандардын экөө тең мурда соттолгон Крим төбөл Кадыр Досоновдун тобунун активдүү мүчөлөрү болгон. Түшүндүрүү иштеринен кийин дагы алар кылмыш дүйнөсүнөн баш тартып, мындан ары мыйзам бузбоо милдетин алышты, деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Эске салсак, УКМКнын Кадыр Досоновго издөө жарыялаган. Эми кайра саясат. Депутаттарга төшөлгөн шылдың килеми. 2 күндөн бери Ак үйдүн алдында топтолгон митингчилер парламенттин 6-чакырылышын тараттуу талабын коюшууда. Акцияга чыккандар эл өкүлдөрүнөн Кыргызстандагы башкаруу формасын аныктоо үчүн референдум дайындоо демилгесин кайтарып алышын талап кылышкан. Эскерте кетсек, тиешелүү мыйзам долбоору кечээ 1-окууда кабыл алынган. Митингчилер депутаттардын мындай кадамдарынан нааразы болуп, имараттын чыгыш жактагы кире беришинде 2 тарапка тизилишип, жумушка келген депутаттарды уят, кеткиле, тарагыла деген сөздөр менен тосуп алышууда. Активисттер мындай аракеттердин шылдың килеми деп аташты. Шылдың килеминен өткөн айрым депутаттар активисттер менен сүйлөшүп дагы жатышты. Алардын бири Анвар Артыков дагы бар. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар ушуну менен соңуна жетти. Сфера чыгармачылык тобу ар дайым сиздер менен жолугушканча.